Жаңы жүгүртүүгө чыгарылган 5-сериядагы банкноттор 200, 500 жана 1000 сомдук купюралар. Анда улуттук акчанын 1993 жылдан азыркы учурга чейинки эволюциясы чагылдырылат. Коргоо даражасы күчөтүлгөн, заманбап коргоо элементтеринин 3 деңгээлдеги комплексине ээ. Негизи биздин банкноталардын 3 баскычтагы коргоо элементтери бар. Биринчи баягы баарына белгилүү болгон суу белгилери жана ошондой эле магниттик тилкелери. Экинчи тепкичи бул атайын жана коммерциялык банктардын кассирлери үчүн белгилүү болгон атайын приборлорду колдонуу менен белгиленүүчү белгилер. Жана ошондой эле үчүнчү тепкичи бул жашыруун белгилер. Бул улуттук банктын адистерине белгилүү болгон жашыруун белгилер. Сюжеттик линиясы өзгөрүүсүз калган. Искусство, маданият өкүлдөрүнүн портреттери жана республиканын кооз жерлери сакталган. Банкноттордун негизги түсү жана өлчөмү да өзгөртүлгөн эмес. Мындан тышкары көрүүсү начар жарандар үчүн атайын белгилер бар. Жаңы серияда банкноттордун негизги өзгөчөсү бул жаңы банкнотто актай тилкенин жоктугу. Тажрыйба көрсөткөндөй, банкноттордун жүгүртүүдөн алып чыгарылуусу жана андан ары жок кылынуусу бул банкноттордун булганышы себеп болот да. Ошондуктан актай тилкени биз деген түстүү тилке карата көрсөтүлгөн жаңы сериядагы, анткени бул жүгүртүүдө банкноттордун мөөнөтүн узартат. Сомдун юбилейине карата тарыхый окуялар сериясынан 2 күмүш коллекциялык монетада жүгүртүүгө чыгарылды. Анын бири номиналы 10 сом болгон сомго 30 жыл монетасы, андан 1000 даана. Экинчиси 500 сомдук тай туяк монетасы, 500 грамм салмакта 500 нуска менен чыгарылган. Сомдун тарыхында Кыргызстандын улуттук валютасы ушуну менен 5-чи ирет өзгөрүүгө учурады. 1993 жылы алгачкы банкноттор 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом үлгүсүндө чыгарылган. Булар өткөр мезгилдин акчасы деп аталган. 1994 жылдан баштап экинчи сериядагы 1, 5, 10, 20, 50 жана 100 сомдук банкноттор чыгарылган. Бул сериядагы купюралар жогорку суммага даярдалбаса да, мурдагыга караганда сапаттуу коргонуудагы банкнот болгон. 1997 жылдан 2002 жылга чейин банкноттор акырындап 3 сериядагы купюраларга алмаштырылган. Кыргыз улуттук валютасынын шөкөтүн түзүү үчүн автордун айтымында көп нерсени изилдөө керек болгон. Мы долго искали, наверное, в течение полугода. Биз жарым жылдай изилдеп, эскиздерди жасадык. Андан кийин бул эскиздерди басып чыгарууга даярдадык. Ал убакта азыркыдай заманбап техникалар, компьютерлер жок болчу. Кийин өзүбүздө болгон калем боектор менен элементтерди толтуруу керек болгон. Кыргызстандын улуттук валютасы киргизилген күндөн бүгүнкү мезгилге чейин өзүнүн туруктуулугун сактап келе жатат. Сом азыркы учурда КМШ аймагындагы туруктуу валюталардын бири болуп саналат. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.